Мен мыйзамдын авторлордун бир катары колдоо сөзүмө гана айтып коеюн дедим. Негизи бул мыйзамдын мындай жазылган себеби бизге бир канча жаштар, жигиттер келип кайрылды. Алар ошол тест тапшыргандан кийин окууну бүтүп барып, кайра келип мындай университетке тапшырайын десе, ошол аскерде убактысы өтүп кеткенине байланыштуу кайра эмки жылды күтүшкө туура келип калган учурлар көп болуптур да. Ошол себептен бул мыйзам негизги эки нерсени камтыйт. Бул аскер милдетин өтөгөндөргө ушул билим алуусуна шарт түзүү. Азыр коллегабыз Алмаз Сатиевич дагы жакшы сунуш айтып кетти, мындан дагы жеңилдиктерди караш керек деп. Негизи аскердик милдетин өтөп келген жарандардын окууга өтсө, ошол жогорку бал менен, балким 20%, бул эми экинчи, үчүнчү окууларда карап көрсөк болот, 20%, 30% жанагы контракттык келишим акысындагы бир аз жеңилдетүү берсе болот негизи. Анан аскерге бул ошол жигиттерди бизде мына аскерге барууну каалагандардын саны дагы азыр өтө көп деп айта албайбыз. Эми бирок ушундай бир аскерде милдет өтөгөндөргө биз мындай жаңы дем парламент мындай шык беребиз деген үмүттөбүз. Анан тилекке каршы айрым коллегаларыбыз ушул айрым ата мекенди коргогону мындай жигиттер мындай милдет кылышпасын дегендей дагы мааниде бул жерде тилекке каршы сөздөр айтылып кетти. Андай болбош керек эми негизичи. Биз аскерге барган жигиттерди билим алуусуна дагы шарт түзүшүбүз керек. Айрымдардын ата мекени канча билбейбиз, бирок бизде бир гана мекен бар. Бул Кыргызстан. Ага барып, аскердик милдетти өтөп, мындай өзүнүн жигиттик парызын аткарган жигиттерге ар тараптуу колдоо көрсөтүшүбүз керек. Мындан дагы артык колдоолорду кылсак болмок, бирок биз эми бюджетке карап туруп, мындай ушундай бир кырдаалда болсо дагы, азыраак болсо дагы жардам беришибиз керек деген ойдобуз да. Мына дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ушундай. Аскерге баргандарга сөзсүз түрдө кандайдыр бир жеңилдиктер мындай каралат да. Рахмат.